Амнистия болобу же амнистия болбойбу? Кара тизмеде канча жарандар бар? Ушул тууралуу маалымат болмокчу. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар. Сөз баштарынын астында биздин YouTube каналды колдоп, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Себептеги миграцияга тиешелүү эң актуалдуу жаңылыктарды ушу биздин каналдан ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, 2022 жылы баш аягы 86 миң биздин жаран кара тизмеде бар эле. Ошо 22 жылы мамлекет жетекчилиги тарабынан Россия тараптан сураныч артып 48 миң жаранды амнистия аркылуу кара тизмеден чыгарды эле. Кара тизмеге киргендер көбүнчө ошо 2 статья менен кирет. Бирөө 26 статья, бирөө 27 статья. 26 статья бул бир аз жеңилдерээк, ошол себептен ошол 26 беренеге тиешелүү 48 миң адам кара тизмеден чыгып, амнистия жарыяланып, Россия Федерациясына кайра эмгектенип келе беришкен. Эми 23 жана 24 жылдын ичинде баш аягы кара тизмеде 56.479 биздин бүгүнкү күндө жарандар бар экен. Эми амнистия тууралуу жарыяланабы же жарыяланбайбы? Жакынкы арада амнистия жарыяланганга эч кандай кажет жок. Биздин мамлекеттин жетекчилигинин саясаты мындай болуп атат. Кыргыз Республикасында эмгек орундары пайда боло баштады. Курулуш тармагында, тегүүчү тармагында, туризм тармагында жана ошо кызмат тармагында көптөгөн мекендештердин колу жетишпей атат. Жумуш орундары бар. Ошол себептен амнистия азырынча жарыяланбайт. Мекенге келиңиздер дагы мекенден ошол кызматтарды өтөңүздөр. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мер привилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жеткиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө 2 банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мер привилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет. Эми биз Кыргыз диаспора кеңеши ошо министр миграциясынан бир сыйра суран деп атабыз. Ошол бизге Кыргызстанда кайсыл райондордо, кайсыл областтарда керек болсо кайсыл айылдарда кандай жумуш орундары бар. Ошол жумуш орундарын бизге көрсөтсө, биз ошол социалдык сет аркылуу биздин мекендештерге таратып, ар бир райондорго таратып, кандай жумуш бар, кайсыл маяна менен кайсыл жерге иштесе болот экен деп, ошо мигранттарды Кыргызстанга арка көчүрүү максатын чогуу көздөсөкпү деген долбоорду азыр ошо долбоордун үстүнөн иштеп жатабыз. Кудай буйрса, жакшы жаңылыктар болсо силерге дагы айтып турабыз. Мекенибиз өнүгүп атат, мекенге кайталы, Кудай буйрса, мекендин дагы экономикасын ошо мекен ичинен өнүктүрөлү мекендештер. Сак саламаттуу болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.